Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен дагы бир көрүнүшү даамы дагы өзгөчө болуп чыккан оригиналдуу пирогдун рецепти менен бөлүшөм. Эгер видео кызык болгон болсо, аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Алгач идишке 300 грамм быштакты, творогду салып алабыз. Бул жерде быштагыңыздар жапжаңы болуусу абзел эмес. Эгер бир аз колдонулбай калган быштак болсо, пайдалансаңыздар абдан да жакшы болот. Быштакты силикон күрөкчөнүн, кашыктын же вилканын жардамында чоң бүртүкчөлөрүн эзип майталап алабыз. Андан соң 1 жумуртка, 150 грамм кум шекер, менде 1 пияла болду. Салып, дагы да аралаштырып алабыз. Жүз грамм сливочное масло же болбосо каймак майды эритип куюп алабыз. Эгер каймак май жок болгон болсо, кадимки 100 грамм өсүмдүк майын колдонсоңуздар болот. Урматтуу көрүүчү, эгер видео сизге жаккан болсо, жакты деген лайк белгисин басып, биздин видеобузду колдоп коюшуңузду суранабыз жана жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Унду элеп алабыз. Ун менде толо 2 пияла кетти, башкача айтканда 300-350 грамм. Бул жерде камырдын консистенциясына жана жабышпаган жумшактыгына ориентир алабыз. Унду элеп алган соң 2 чай кашыктар разрыхлитель, көптүргүч коштум. Эгер разрыхлитель жок болсо, сода менен 6% тамак аш уксусун аралаштырып кошуп жиберсеңиздер болот. Баарын аралаштырып, жумшак камыр илеп алабыз. Эгер каналыбызда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, бизге катталып, жакындарыңызга да биздин каналыбыз жөнүндө айтып бөлүшүп коюңуз. Көрүп турганыңыздардай, камыр өтө жумшак, колго жабышпайт. Камырдын ичинде быштактын бир аз бүртүкчөлөрү көрүнүп турат. Бул эч кандай коркунуч жаратпайт. Камырды экиге бөлүп, тегеректеп жайып алабыз. Жайганда диаметри 3-4 мм калыңдыкта болот. Кадимки стакандын жардамында тегерек бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Жана 4 тегерек бөлүкчөнү ушинтип жармаштырып, ороп алабыз. Оролгон соң ортосунан бычак же ушундай кескичтин жардамында кесип алсак, мына даяр розочкалар пайда болот. Баардык камырды ушул таризде жасап алабыз. Четтеринен ашкан камырларды кайра бириктирип, кайра жайып, кайра ушундай розалар жасап, камыр түгөгөнчө ушундай роза жасасаңыздар болот. Тегерек форманы өсүмдүк майы менен майлап алдым. Бардык розаларды бири-бирине жабыштырбастан арасынан бир аз калтырып тизип чыктым. Эгер тегерек форма жок болгон болсо, жөн гана духовканын чоң табагына тизип, бир четине тизип, 4 бурчтук формасында бышырсаңыздар да болот. Үстүн жумуртканын сарысы менен сүртүп, алдын ала кызытылган духовкага 180 градуста 20-25 мүнөткө койдум. Негизгиси үстү кызарып бышкан соң зубочистка таягын сайып текшерип алабыз. Эгер бышкан болсо, духовкадан алабыз. Быша элек болсо, дагы 5-10 мүнөткө кое турсак болот. Болжол менен 25-30 мүнөттө бышып чыгат. Көрүп турганыңыздардай, аябай кооз, көркөмдүү, сонун пирог болуп чыкты. Структурасы дагы, адамы болсо аябай даамдуу, өзгөчө чай менен жакшы кетет экен. Көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Милдеттүү түрдө жасап көрүүнү сунуштайм. Кийинки видеолордо жолукканча аман болуңуздар.